Достор, бүгүн мектептеги билим берүү боюнча бир эки сөз кыла кетейин дедим. Ушу акыркы айлары ушу мектептер бир болор болбос себептер менен онлайнга таратып ийчү бир адат таап алышты да. Онлайн окутабыз депчи. Бул пандемия убагында бир практикага кирип калган десе, эми андагы ден соолук деп айла жоктон балдарды ошо онлайнга таратып үйдө окутушкан эле. Бирок бүт бардыгы тең ушул төмөнкү ой менен макул болуш керек. Онлайн берилген сабактын сапаты абдан начар. Мен 90%га чейин мурдага мындай офлайнга караганда эффективдүүлүгү азыраак десем жаңылышпайм. Анткени толук мындай эч кандай деле сабак деле окулбайт экен да. Азыр болсо ошону бир онлайн деп бир көнүп алышып, азыр мектепти ремонт кылса деле 1-2 айга жаап, мисалы үчүн азыр 5 күнгөйдө бир мектепти 2 айга жаап туруп балдарды онлайн таратышыптыр да. Эми ошо ремонтту жайында кылса болбойт беле? Же балдардын билими ошо ремонтко караганда маанисизби? Же ошо ремонттун мааниси көбүрөөкпү балдардын билими? Балдардын бүгүн алыш керек да, билим алыш керек ушу учебный период убагында. Ушуну абдан жаман бир көнүмүш адат кылып алышты. Мисалы үчүн могу саммит, тиги бул болгон мамлекеттик иш-чараларда дагы онлайнга кое берип ишип, мындай бир ушундай адат киргизип алышты да. Мен ушу билим берүү министрлигине сунуштайт элем. Онлайнга мектеп жибериш үчүн сөзсүз түрдө бир жүйөлүү себеп менен министрликке кат жазып, эртерээк убакыт алып, анан министрдин уруксаты менен кетирсе, чын эле ошол ден соолукка бир коркунуч туулуп аткан бир эпидемиялык бир абал түзүлүп атса, ошондо эле кетирбесе, анан майда чүйдө себептер менен онлайнга таратып ийген бир адат таап алышты. Ушуну токтотуу керек менин оюмча эң тез арада. Министрлик буга бөгөт коюп эле, эгерде бир чын эле бир жүйөлүү себептер болсо, анда биз өзүбүз жиберебиз деген бир приказ чыгарса туура болот деп ойлойм. Ата-энелер, силер ушу менен кездешип атасыңарбы өзүңөр? Ушундай болуп атабы? Өзүңөр да жазып койсоңор оюңарды. Анткени мектепке барбай калган бала бул биринчиден билиминен артка кетип атат. Экинчисинен аны караган киши жок, ата-энеси дагы жумушка чыга албай, абдан чоң бир проблемаларга душар болуп атат да. Няня издеш керек, жалдаш керек, ага төлөп бериш керек, экономикага кандай чоң зыяны келип атат. Ошол менин оюмча өтө туура эмес бир көрүнүш жүрүп баратат.